Казакстандык товарларды түрк мамлекеттеринин чек аралары аркылуу өткөрүү жараяны бир топ жеңилдейт. Ага жараша түрк мамлекеттеринен келген товарлар республикага тезирээк жеткирилет. Жүк жеткирүү наркы дагы төмөндөйт. Буга жеткирилген товарлар жана транспорт боюнча алдын ала электрондук маалымат алмашуу, ошондой эле ташылган жүктөрдү талдоо үчүн тобокелдиктерди башкаруу системаларын колдонуу көмөктөшөт. Ушул жана башка чаралар түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн ортосунда жөнөкөйлөштүрүлгөн бажы коридорун түзүү боюнча макулдашууда каралган. Документти бүгүн парламент ратификациялап, президенттин кол коюусуна жөнөттү. Сенаттын депутаттарынын айтымында келишим эл аралык соода байланыштарын өнүктүрүүгө түрткү берет. Ратификация соглашения будет способствовать... Макулдашууну ратификациялоо түрк мамлекеттери уюмунун өлкөлөрүнүн ортосундагы соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө жана өз ара экономикалык интеграцияны бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Мыйзамдын ишке ашырылышы социалдык экономикалык жактан оң таасирин тийгизет. 2024-жылдын 8-айында Казакстан Республикасынын түрк мамлекеттеринин уюмдары менен тышкы сооданын көлөмү 10,4 миллиард долларды түзсө, товар жүгүртүүнүн 61% экспортко туура келет.